подразделения на примере вооруженных сил. Өлкөнүн аскер кызматкерлери жаңы ыкма менен күжүрмөн даярдыктан өтө баштайт. Мындай пикир КМШ мамлекеттеринин коргоо министрлер кеңешинин талаалык тажрыйба маселелери боюнча координациялык комитетинин отурумунда айтылды. Аскер кызматын жакшыртуу багытында уюштурулган бул отурум өлкөдө биринчи жолу өтүп жатат. Боордоштук мамлекеттер уюмунун коргоо министрлер кеңешинин күжүрмөн даярдоо башкармалыктарынын талаа чуу боюнча тажрыйба алмашуу жөнүндөгү бир отуруму болду. Комитети бул жыл сайын өткөрүлөт. Бул жыл кезек Кыргызстанга келген. 6-чы отурум 6 мамлекет катышып берди. Булар Армения, Белоруссия, Казакстан, Россия жана Өзбекстан катышып берди. Алты өлкөдөн келген аскер кызматкерлери иш-чарада тажрыйбаларды алмашуу боюнча макулдашууларга келишти. Ошондой эле комитеттин мүчөлөрү биргелешкен теориялык жана практикалык машыгууларды өткөрүшөт. Это один из основных рабочих органов. КМШ мамлекеттеринин коргоо министрлер кеңешинин негизги иши бул мүчөгө кирген өлкөлөрдүн аскердик даярдыгын жакшыртуу болуп саналат. Азыр бул отурумда ар бир өлкөнүн аскердик ыкмаларын талдап, сапаттуу жана ыңгайлуу болгон тактикага келүүдөбүз. Ошондой эле заманбап куралдарды колдонуудагы максаттуу ыкмаларды колдонууга келүүдөбүз. Отурумдун катышуучулары аскерлердин талаа тажрыйбасы жаатында кызматты ташуу боюнча комплекстүү маселелерди карап, аскер кызматчыларын жана бөлүкчөлөрдү биргеликте даярдоо чечимине келишти. Бул алты мамлекеттин жоокерлери эми бири-бирине тажрыйба алмашууга атайын бир топ документтерге кол коюлду. Биргеликте машыгуулар өткөрүлөт. Ошо машыгуулар өткөрүүдө биздин аскер бөлүктөрүнүн биргеликте кыймыл аракет кылуусу, алардын даярдыгы боюнча биринчиси ар бир мамлекеттин системасын карап чыктык. Системаларда окшош жерлери барбы, окшошпогон жерлери барбы? Ошолорду кантип окшотурганга аракет кылсак болот? Эң биринчи ошол карады. Экинчиси учкучсуз учактарды колдонуу боюнча дагы кантип жакшыраак колдонсок болот? Ошолор каралды. Эске салсак, коргоо министрлер кеңешинин талаалык тажрыйба маселелери боюнча координациялык комитети 2017-жылдын 29-майында түзүлгөн. Ал эми максаты КМШ мамлекеттердин куралдуу күчтөрүнүн күжүрмөн даярдоодо башкаруу органдарынын өз ара аракеттенишүүсүн уюштуруу жана координациялоо маселелерин кароого багытталган. Телегайтелиев, Элдар Анарбеков, ЛТР, Чүй облусу.